Қаладағы жаңадан асфальт басылған Асқар Шакиров көчөсүндө баштан аяк тамактануучу жайлар жана соода түйүндөр түптөлүп ишкерлик жолуна айланган. Маңазаты аталышындагы кафе алдындагы ирригациялык секторларды атайын темир тосмолор менен жаап, кардырлар үчүн ууна токтотуучу жай кылган. Жол четиндеги жөө өтмөктөр дагы тосулуп, эл көбөйгөн мезгилде өтүүгө мүмкүн болбой калганын шаардыктарга белгилүү. Каланын жолдор башкармалыгынын кызматкерлери патрулдук милициянын сунушу менен мыйзамсыз темир өтмөктөрдү тазалады. Кафе кызматкерлери жанында жайгашкан аялдаманын артына тамак аштын калдыгын төгүүчү көктөрдү коюп, жагымсыз жытты пайда кылган. Санитардык талаптын сакталбаганы байкалып турду. Жол тыгыны жана автокырсы көп катталып жаткан үчүн кайгылуу кызматкерлери сунуштама берген. Уда жайгашкан семейний тамактануучу жайыдагы тротуарды бууп, ирригациялык каналды жапкан. Мыйзамсыз темирлерди алып жатканда кафенин кызматкери каршылык көрсөтүп, жолдор башкармалыгынын өкүлү менен келишпестиктер орун алды. Тамактануучу жайлар ууна токтотуу үчүн уруксат кагазын алган эмес. 1 жыл алдын эскертүү берилгени айтылды. Ya anlamıyor musun adam? Ya koy ver. Мына Асқар Шакиров көчөсүндө пробка өтө көп болду азыркы учурда. Анан могу кафелер эң биринчи эле семейный, Манасата, Береке, одан кийин лаваш центр ачылды жакында эле. Ошолордун астына парковочный центр, олордун документи жок биринчиден. Ошондон лотоктордун үстүн жаап коюшкан. Ошо предписание бергенбиз, биринчи түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ол моменттерди алган жок, булардын суроо менен берилет. Ошо аз келип алатсак, эми тосполук жаратат, өздөрү көрүп атасыздар. Ошентип албагыла дейт. Келсең алып калсат. Ошо түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн, азыр эми өзү келип алып атабыз, албагандыктан. Асқар Шакиров көчөсүндөгү Береке атындагы кафеси жана жакын жайгашкан жаңы курулуп жаткан коммерциялык объект уруксаты жок 70 метр тротуарды казып, шаар казынасына 250 000 сом зыян учуратканы аныкталган. Келтирилген зыян боюнча атайын тартип сакчылары менен биргеликте акт түзүлүп, прокуратурага өткөрүлүп берилет. Темир решеткалар бул биринчиден жөө жүргүнчүлөргө тоскоолдук жаратып, андан сырткары авариялык жагдайды жаратып жаткандыгынан ГАИнин предписаниясын көрсөтмөсүнүн негизинде алынды. Өзүңүздөр андан сырткары өзүңүздөр күбө болгондой, мына ушу Береке кафеси дагы андан сырткары жаңы ачылып аткан кафенин астында басылган жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү тротуарды мыйзамсыз казып, мамлекетке 250 000 сомдук ушөр келтирилгени бүгүнкү комиссиянын жүрүшүндө аныкталды. Ал эми биз ушу майы кызматкерлери менен биргеликте мыйзамсыз иш-аракет жүргүзгөн жарандарга жеринде протокол түзүп, акт түзүп, азыр прокуратура органдарына өткөрүп берүү астында турабыз. Борбордук аянттагы эски Кытай элчилигинин консулу болуп турган имараттагы жөө адамдар өтүүчү өтмөктү тосуп алганы журналисттердин иликтөөсүндө айтылган. Бүгүнкү күнгө чейин дуал тосмолору сүрдүрүлүп, жумуш токтоп турат. Шаар аймагында өткөн жылы 1 километр 500 метрге чейин тротуарларга таш тапандар басылган. Быйылкы жылы бузулган абалга кептелген 200 метр квадрат тротуар оңдолот. Шаар жолу 531 километрди түзсө, 1000 метри жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.